майрам деле үйдө отурабыз да. Балдар менен. Чыкпайсыз базарга? Базарга билбейм. Мүмкүн чыгып калыптыр. Ошо. Например, биз өзүбүздүн балдардыкын деле сатабыз. Кийбей коет, сиңдим берет, туугандар берет, кийбеген кийимдерди. Ошонун эле жууп алып келип сатабыз. Таза эле, бир-эки моштарда жакшы кийимдерди. Жарты басынан дагы аз. 20 сом, 30 сом, 50 сом деп сатабыз. Бир жумада канча чыгасыз өзүңүз бул жерге базарга? Бир жумада 3 жолу чыккан. 3 жолу же 4 жолу чыккан. Мен өзүм чапмам. Өтүп бирок арзан, аябай арзан. Чок үйдө тургандан көрө кыймылданып жакшы, ден соолукка жакшы. Мен ушул иш базарында 6 жылдан бери чай сатып иштейм ушулар менен. Бул жерде жалаң эле пенсионерлер, жана оорукчан балдары барлар, жесир жетимдер иштейт жалаң элечи. Ушулардын местосы деле жок байкуштар. Ушинтип эле кээде кууйт. Кубай калганда мынантип отуруп сатышат байкуштар ушул. Мен деле карызга эле берем бул байкуштарга кетишке дейин. Соодасы болсо болот, болбосо жок кетишет. Ошо чай тамагыңызды жеп алып анан төлөй албай калган учурлар. Төлөй албай калгандар толтура эле болот, толтура эле. Толтура адамдарга берем, бирок төлөй албай калгандар деле бар. Эми алайын десең эчтекеси жок да байкуштар. Эмнесин аласың? Карап турсаң, жалаң эле 10 сом, 20 сом деп сатышат товарларды. Көзүм көрүп жатпайм буларды. Много материалдар, много материал. Штапель да булар. 5 метр. Баасы канча ошо штапелдиңиз? Штапель 200 сом. Туруп 5 метр 200 сом берип атам, арзан берип атам. Бу деле штапель, бу деле ошо 5 метр.